Насыпбек Асанбаев, бөжөктөр. Бир токойдо көптөгөн жаныбарлардын арасында эки коен жашаган экен. Ата коен күндө токойго чыгып, азык таап, эне коен үй жумуштарын жасачу экен. Алар көк тиреген карагайлардын шылдырап аккан булактын жанында жап-жашыл чөптөрдүн арасында өздөрүнө ыңгайлуу ийинде жашачу. Бир күнү коендордун үйүндө аябай сонун окуя болду. Төбөсү көккө жете сүйүнгөн ата коен токой аралап чуркап, башка жандыктарга сүйүнчү айтып жүрдү. Сүйүнчү! Сүйүнчү! Мен ата болдум. Болсун, болсун. Канча балалуу болдуң? 3 уулду болдум. 3 бөжөктүн атасы болдум. Жаныбарлар ал күнү ата коенду кызуу куттукташты. Кашкулак май берди, суур чай берди, көгүчкөн гүл берди, сагызган бүр берди. Тыйын чычкан тоо бурчагын карматты. Момолой чычкан эмне берерин билбей, алдастап колуна тийген ташты бере салды. Кыскасы, биздин коен баатыр элди да, өзүн да кубантты. Баса, коен белектерди алып эле унчукпай кетип калды деп жатасыңарбы? Жок, ал салт билген жан болчу. Ата коен кимге барып сүйүнчү айтпасын, артынан туугандар, эртең баарыңар келип биздикинен жентек жеп кеткиле, деп үйүнө чакырып жүрдү. Ошентип эртеси да болду. Коноктор чакырган жерден калбайлы, деп коендун үйүн көздөй жөнөштү. Ата коен менен эне коен аларды жадырап жайнап тосуп алды. Ата коен камдуулук кылып сабиз, капуста, бадыраң, помидор дегенден көп жыйнап койгон экен. Эне коен заматта тамак жасап, буркуратып чайын берди. Бул токойдогу жандыктардын өтө сонун салты бар болчу. Жентекке келген коноктор чогуу туруп, жаңы туулган балдарга ат коюшаар эле. Балага атты ар кандай жол менен коюшчу. Мисалы, карганын үйүнө жентек жегени барганда, токойдон эң биринчи кандай үн чыкса, ошондой коебуз деп чечишкен. Натыйжада биринчи баласынын аты Тоңк, экинчиси Тунк, үчүнчүсү Чырт болуп калды. Эне карга алгач чучалаганы менен аягында макул болуп, ал тургай ушундай кыска аттар коюлганы үчүн кийин ыраазы болуп жүрдү. Бир гана чычкандын балдарына ат коёордо көпкө ойлонушту. Себеби эне чычкан бири-бирине оп-окшош жети мөндөлөй тууп коюптур. Ары ойлонушту, бери ойлонушту. Акыры акылман үкү көп китеп окугандык кылып, баарына бир эле ат коюп туруп, артынан сан берип коймой болду. Жаныбарлар алгач түшүнгөн жок. Ушундан улам үкү аларга мисал келтирди. Мисалы, илгери Людовик 1, Людовик 2 дегендер болгон экен, деди ал тапкан акылына компоюп. Баары кубанып кетти. Таппасаң сыйпалап кал, үкүжан, деп шатырата кол чабышты. Ал эми чычкан болсо, Людовиктерине кубанган бойдон кала берди. Мына бүгүн да ошол салт менен 3 бөжөккө ат коюш керек. Алгач баары тунжура отурушту. Аңгыча чыдамы жок сагызган шакылдап жиберди. Ой, кана, балдарыңды алып келчи. Туура, алып келчи, көрөлү, деп коштоду акылман үкү. Мейли алып келишсин, бирок кичине айырмалаш үчүн бирден алып келишсин, деди Кашкулак. Буга да баары макул болду. Ата коен балдары жаткан бөлмөгө чуркап кирип, бир уулун көтөрүп чыкты. Ой, мунуң мага окшоп эрбең деген неме экен? Деди суур аны көрөр замат. О, Азамат, үкү сүйүнүп кетти. Аты Эрбең болсун. Ата коен рахмат айтып кирип кетти. Апасы экинчисин көтөрүп чыкты. Мунусу деле эрбең сербең эткен немекен, деди кирпи мурдун чүйрүп. Ал жентек тойдун узарып кеткенине ичи ачышып, талаада калган алмаларын ойлоп отурган. Макул кирпи баатыр, мунусун сербең дейли, деди үкү. Үкүнүн кебин баары кубаттады. Ата коен ыраазы болуп, 3-чү уулун көтөрүп келди. Бирок ушунусуна келгенде коноктор ат таппай бири-бирин карап калышты. Баары эле эрбең, анан сербең деп ооздорун кыбыратканы менен бирөө да сунуш киргизе алган жок. Үкү болсо башын тегеретип, айланасын карап отура берди. Акыры ата коен чыдабай кетип, "Ой, эмне делдейсиңер? Ат койбойсуңарбы?" деп жиберди. Ошол замат коноктор жапырт "Делдең!" деп кыйкырып калышты. Ошентип бөжөктөргө эрбең, сербең, делдең деген аттар коюлуп, меймандар тамак ичип алып тарап кетишти.
Коёндор аларга рахмат айтып, кубанып кала беришти. Ушуну менен жомок соңуна чыкты. Кимдер уккан болсо, Азамат болуп аталды.